Assalamu alaikum. Allah Taalaga esепсиз көп мактоолор болсун. Пайгамбарыбызга Алла Тааланын тынчтыгы, ырайымы жана мактоо дуалар айтылсын. Дуа тууралуу сабактарыбызды улантабыз. Бүгүн дуанын кабыл болуу сырлары жөнүндө дагы бир кыскача сабак. Баарыбыз кит жутуп алган пайгамбар Юнус пайгамбар жөнүндө жакшы билебиз. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам өзүнүн бир хадисинде айткан, ким кит жуткан пайгамбардын дуасын же болбосо киттин ээси болгон пайгамбардын дуасын айтса, Алла Таала анын дуасын кабыл кылат деген. Эмне үчүн Юнус пайгамбардын дуасы ошол бир гана өзүнүн коомуна эмес, андан кийинки бир нече коомго, акыр заман үммөтү болгон бизге дагы кабыл боло турган дуалардан болуп калды. Негизи пайгамбарлардын баарынын кылган дуалары бар. Ибрахим пайгамбардын дуалары бар, Нух пайгамбардын дуасы бар, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын дуалары бар. Алардын дагы кабыл болчу дуалары бар. Бирок ошолордун ичинен пайгамбарыбыз Юнус алейхиссаламдын ушул дуасын айтып, ким ушул дуаны айткан болсо, Алла Таала анын дуасын кабыл кылат деди. Мунун сыры эмнеде? Юнус алейхиссаламды окуясын баарыбыз жакшы билебиз. Кит жутуп алгандан кийин Юнус алейхиссалам киттин ичинде жатып Алла Таалага дуа кылды. Бул жерде көңүл бура турган нерсе Юнус алейхиссаламдын дуа кылган орду. Юнус алейхиссалам киттин ичинде дуа кылды. Эгерде биз мына ушундай бир тоонун үстүндө бир кыйынчылыкка туш келип адашып кете турган болсок, Алла Таалага дуа кылышыбыз мүмкүн. Аллахым мени мына ушул жерден куткарып, менин жолумду таап бергин деп. Бирок ошол дуа кылуу менен бирге эле биз сөзсүз түрдө бир өйдөрөөк жерге чыгып, эки жакка чуркап, кимдир бирөө көрүнүп калабы деп себебин издейбиз. Эгерде бир токойдо жоголуп кете турган болсок, эгизирээк дарактын үстүнө чыгышыбыз мүмкүн, же болбосо бир нерсени күйгөзүп, түтөтүп, кимдир бирөө көрүп калабы деген үмүт сөзсүз түрдө болот. Ал эми Юнус пайгамбар киттин ичинде жатат. Ал канчалык кыйкырбасын, канчалык изденбесин, киттин ичинде аны эч ким көрбөйт жана эч ким укпайт. Киттин ичинде эмес, эгер киттин сыртында болсо дагы көз мелжиген деңизди аны эч ким көрмөк эмес. Демек, Юнус пайгамбардын жүрөгүндө аны бул жерден куткарса, бир гана жараткан Аллах куткарат деген бекем ишеним болгон. Мына ошол жерде Алла Таала Куранда Юнус пайгамбардын дуасын айтат. Нада деп келет. Нада дегени акырын Алла Таалага кайрылды. Юнус алейхиссалам Алла Таалага кайрылып, 3 бөлүктөн турган сөздү айтты. Ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин. Биринчи ла илаха иллаллах, ла илаха илля анта. Сенден башка ибадат кылууга татыктуу эч ким жок. Сенден башка мени бул кыйынчылыктан куткара турган эч ким жок. Сенден башка мени өлүмдөн сактап кала турган эч ким жок деп Алла Тааланы жалгыздады. Андан кийин субханака, Алла Тааланы аруулап, сен эгер бирөөгө жардам берсең, эч кимге муктаж болбой жардам бересиң. Сен эгер бирөөнү куткара турган болсоң, эч кимге муктаж болбой куткарасың. Сен бардык кемчиликтен аруусуң деп арулады. Андан кийин инни кунту миназ залимин деп өзүнүн кемчилигин мойнуна алып, мен бир байкуш, өзүнө өзү зыян келтирген адам болдум деди. Юнус алейхиссаламдын кылган дуасынын негизги кабыл болуусунун шарты мына ушул 3 бөлүктөн турган сөздө жатат. Биз адатта дуа кылган учурда Алла Таалага буга көп маани бербегенибиз менен бул турмушта кимдир бирөөгө өзүбүздүн муктаждыгы түшүп суранып барган учурда мына ушул Юнус пайгамбар киттин ичинде айткан дуанын 3 бөлүгүн сөзсүз түрдө колдонобуз. Биринчи, мисалы бирөөгө акча сурап барсак, ошол кишини жалгыздайбыз. Сенден башка эч кимде үмүтүм жок. Ага барсам бербейт, буга барсам бербейт. Бир гана сага үмүт кылып келдим. Сен гана бересиң деп аны жалгыздайбыз. Андан кийин аны мактай баштайбыз. Сен аябай берешенсиң. Сенин берешендигиң менен баланча бутуна туруп кетти. Сен түкөнчөгө жардам бердиң, буга жардам бердиң, ага жардам бердиң деп аны мактайбыз. Андан кийин үчүнчүсү өзүбүздүн муктаждыгыбызды, кемчилигибизди айтып, мен аябай ушундай муктаж болуп калып келдим, болбосо сага келбейт элем деп өзүбүздүн кемчилигибизди айтабыз. Биз муну турмушта колдонобуз. Бирок Алла Таалага дуа кылган учурда бул нерседен биз капилетте калып колдоно албайбыз. Юнус пайгамбардын дуасынын кабыл болуусунун негизги шарты биринчи анын жүрөгү Алла Таалага байланды. Аллахтан башка эч ким аны ал жерден куткара алмак эмес. Экинчиси, дуанын кабыл боло турган шарттарын кылып, Алла Тааланы жалгыздады, Алла Тааланы арулады, андан кийин кемчилигин мойнуна алды. Биз турмушта Алла Таалага дуа кылган учурда, көпчүлүк учурда өзүбүздүн кемчилигибизди мойындабайбыз. Кээ бир адамдар башына бир кыйынчылык түшүп калса, мени кайсы күнөөм үчүн Алла Таала ушинтип жазалап атат деген угабыз.
асмандан жаңы эле түшкөн өзүнү периштедей элестетип, эч кандай күнөөсү жок сыяктуу, Аллах мени кайсы күнөөм үчүн ушинтип жазалап атат деген адамдар бар. Эгер анын күнөөсүн бизге кино кылып көрсөтө турган болсо, ал баягы түрктөрдүн серияларынан дагы узун сериал болуп чыга келмек. Демек, дуа кылган учурда биз сөзсүз түрдө өзүбүздүн кемчилик күнөө катабызды мойнубузга алып, Алла Тааладан кечирим сурап, андан кийин дуа кылышыбыз керек. Алла Таала Юнус пайгамбардын дуасын кабыл кылды. Юнус пайгамбар киттин ичинде кыйкырган дагы жок, колун көтөргөн дагы жок, ал жалынган дагы жок. Болгону чын жүрөгү менен Алла Таалага беринип туруп, Аллахым, сен жалгызсың, сен аруу тазасың, мен өзүнө өзү зыян кылган кемчиликтүү пенде болдум деп акырын дуа кылды. Алла Тааланын дуасын кабыл кылып, кит Юнус пайгамбарды деңиздин сыртына алып чыгып бүркүп салды. Бул окуядан ала турган дагы бир сабак. Эгерде биз Алла Таала биздин башыбызга жүктөгөн кайсы бир сыноодон сынбай өтүп кете турган болсок, андан кийинки жашообуздун оңолушун Алла Таала өзүнүн мойнуна алып коет. Юнус пайгамбарды кит суунун жээгине бүркүп салгандан кийин, өзүңүздөр элестетип көрүңүздөр, ал киттин ишеги карнынан чыгып атат. Бүт денеси былжырак. Ага ошол жерде чымын-чиркейлер конуп, ошол жерде денеси кургап өлүш керек эле. Бирок Алла Тааланын кудурети менен ошол жерге бир чоң өсүмдүктүн жалбырагы өсүп, айтымда ашкабактын жалбырагы деп айтылат. Юнус алейхиссалам ошол жерге көлөкөлөп жатып, анан айыгып өзүнүн коомуна келди. Алла Таала Юнус пайгамбардын мына ошол сыноодон өткөндүгү үчүн анын коомун дагы туура жолго баштап койду. Тарыхта Юнус алейхиссаламдан башка динге кирбеген коомунун баары кайра динге кирген эч бир пайгамбар жок. Демек, Алла Таалага дуа кылганда сөзсүз түрдө сыртыбыздан аябай бир берилип, же болбосо кыйкырып, же болбосо алаканды көтөрүп алушундай берилүү албетте туура, бирок мындан дагы негизгиси биздин жүрөгүбүз Алла Таалага байланыш керек. Юнус алейхиссалам киттин ичинде туруп, Алла Таалага кандай ишенсе, биз дагы ошондой ишеним менен дуа кыла турган болсок, Алла Таала дуабызды сөзсүз түрдө кабыл кылат. Бул дуа тууралуу дагы бир сабагыбыз болду. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.